Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз өкмөткө душман эмеспиз. Биз өкмөт менен бир иштешебиз. Биз бир командадабыз. Силердин кемчилигиңер болсо биз айтып турабыз, биздин кемчилик болсо силер айтып турасыңар. Ошентип өлкөнү алдыга сүйрөйбүз. Бүгүн президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго чоң рахмат. Өтө ыраазыбыз элдин атынан. 12% жанакы жерге мүлккө болгон салыкты алып салда деген сөзү өтө кубанылырлык. Кудай берет деген ушул. Элибиз канчадан бери күтүп жүргөн нерсени 265 статьядан толук эле алып, ошондон чыккан статьяларда иретке салышыңыздар керек. Силер президенттин айткан сөзүн аткарышыңар керек. Силер азыр аны өзгөртө албайсыңар өкмөт. Марлен Абдрахманович экөөбүз сунуш беребиз экинчи окууда. Ошол сунуштун негизинде мыйзамдуу болот, комитеттерден өтүп, анан жогорку кеңешке кирет. Сизден бир өтүнүч, урматтуу министр мырза. Мен түшүнөм, сизде экономика өссүн, алдыга жылалы деп ар кандай булактарды иштеп атасыңар. Сизди абдан жакшы туура түшүнөбүз. Бирок ошол 265 статьядан келген башка статьяларда болгон нерсенин баарын иретке салышыбыз керек. 1-2 жылдан же 4 жылдан кайра келбеш керек да бул. Качан гана кыргызды, миллион кыргызды 30 миллион квадраттын метр үй менен камсыз кылгандан кийин биз ушуну алып келишибиз керек мыйзамды. Кудай буйруса алда 5 жылдын ичинде болот. Мына 2 миллондон салып атабыз, эмдигизи 3 миллион болот. Кудай буйруса 6-7-10 жылдын ичинде кыргыздын баарын үйлүү кылабыз мындай темп менен кете берсек. Кудайга шүгүр. Ошондуктан ушуну эле улантып, урматтуу президентибизге дагы кайрылып кетет элек. Урматтуу президентибиз, өкмөтүбүз 2000 метрге чыгаргантат 1800 метрди. Ушуну да бир карап берсеңиз. Өтүнөбүз, 1800ге эл көнүп калган, көп деле эмес, бир коэффициент менен алат. Ушуну да өкмөтүңүз кичине 2000ге чыгаргантат. Ушуну да 2000ден 1800дөн 2000ге чыгаргантат. Ушуну да бир карап 1800 деңгээлде калтырсаңыз, бийик тоолуу райондор менен бара албай калган жерлер, бул өтө эле аз айылдар, көп эмес. Мындан өкмөттүн акчасы деле кетип калбайт. Ушул көйгөй, ушуну да бир карап берсеңиз, Садыр Нуркожоевич, ушул позицияны да бир айтып коелу дедик эле. Рахмат, мен бул мыйзамды колдоймун. Экинчи окууда жанакы сунуш менен биз өзүбүздүн укугубуз менен буну өзгөртөлү. 265 статьянын мурунку калыбында калтыралы. Рахмат.